Ассаламу алейкум, урматтуу кадырлуу көрөрмандар. Бул албетте кайрадан эле чай үстүндө сырдашуу берүүсү башталды. Албетте сиздер менен ушундай дасторкондун үстүндө кенен отуруп жолукканыбызга абдан кубанычтабыз. Биз атайын Борбор калабыз Бишкектен Кара Балта шаарына келдик. Кара Балта шаарында бул жакта багыт атайын адабий коому бар экен. Бул жакта агалар, аталар, апалар бар экен. Апалар менен азыр булардын жазган ырларына, сүйлөгөн сөздөрүнө, ошондой эле оон ырлары болсо ырларына чейин баардыгына чейин күбө бололу. Бизден алыстабаңыздар, анда эмесе башталды. Мына урматтуу тергөөчүлөр айткандай эле, азыр эшиктен сиздер менен кенен учураштык, ошондой эле жакшы дагы бир клипти көрүп алдык. Элибиз, жерибиз жөнүндө сонун жакшынакай клип болду. Азыр болсо мына башында айтып өткөндөй, ушул багыт адабий коомуна келдик. Жалпы бул жакта аталар, апалар менен кенен амандаштык, ушундай чай үстүндө келип отурдук. Азыр чай үстүндө отуруп кенен сырдашабыз. Багыт адабий коомдун жетекчиси Болот Жумагулов. Эми азыр мындай кылам, мен сиздерге бул чай үстүндө сырдашуу берүүсү болгондон кийин мен ар дайым аталарды, апаларды ушинтип кенен чай куюп батасын алып келем да. Анан араңыздарда биз кыз киши тура калып куюш керек деп айтат. Биз андай эмеспиз. Өзүм эле куюп берем. Ошондуктан чайыңыздар таттуу болсун. Чай үстүндө отуруп кенен сырдашабыз. Жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө кенен баягы ырларыңыздарды окуп, кенен сырларыңыздарды ачыңыздар. Анткени бул биздин берүүбүз атайын сиздерди ошо тарых кылып, тарых бетине калтыра турчу берүү. Бул чай үстүндө сырдашуу болгону менен кенен сүйлөшөбүз. Эми мындай баштаганда эле Болот мырза, сиз менен кенен сүйлөшкүм келип атат. Сиз ушул коомдо иштеп атканыңызга канча болду? Эми биз коомго революцияны биз уюшканыбызда революцияларын билбейби? Кара Балтанын ошол жактагы шаар мэриясында чогулганбыз да. Анан ошол убакта биз чогулуп калган убакта бир убакта айттык, кабинетте эшикке чыккыла, тиякта тигиндей болуп атат. Анан кийин мына Ашмал аксакалыбыз бар. Ошондон Ашмал экөөбүз эле калдык, калгандардын баары жаңы болду. Бир айдан кийин кайра чогула баштадык. Биз биринчи чогулганда 3 эле киши болчубуз. Мен, Ашмал байке, ана Зураха Мамбет эле дейинчи. Азыр канча оңуздар болдуңуздар ошондо? Азыр ушул топ менен же дагы барбы? Эми мындайда булардын баары бири кетет экен, бири кайра кетет экен. Ортосунда мектеп окуучуларынан да түшкөнбүз, жана жолдон айтпадымбы. Ошо мектеп окуучуларынын көбү 11 класс бүтүп кетти, башка жакта окуп атышат. Бүгүн болсо, бүгүнкү күндөр болсо кээ бирөөсү Түркман университетинде окуйт, бирөө болсо тиги жанагы маданият немеси жанагы институтуна бүтүп азыр немеде филармонияда иштеп атат. Мындайлар көп жаштар бар. Сиздердики мисалы үчүн мындай адабий коом болуп атпайбы? Ошондуктан бул жакта баардыгыңыздар тең ыр жазган аталар, апалар, кыздар отурасыздар, жеке эле бул тарапта эмес. Ошондой эле мисалы үчүн өзүңүздөрдүн ырларыңыздарды, ошондой эле дагы элге жеткирип, баягы өзүңүздөрдүн баягы оончу ырчылар менен ырдашып, оончулар мекка да берип ырларыңыздардычы элге коомго жеткиресиздер да. Же андайлар боло элек бар. Биз азыр башталып атат да, мисалы биз могу Иззат деген кызыбыз ырларына оон жараткан. Анан мурдада Каншай Токтомбаева деген бар болчу, азыр ал жаштар союзунда өтүп кетти. Азыр жаштар союзунун мүчөсү азыр Бишкекте туруп атат. Бул кишинин да 3-4 ырлары бар. Анан калгандары болот, ошондой ырларны оон даярдап атабыз да. Ошондой бар. Сиздин өзүңүздүн канча ырыңыз бар? 2 китеп чыккан. Жанагы неме деген Жан дүйнө деген чыккан. Анан экинчиси генерал жөнүндө чыккан да. Азыр ошол өзүңүздүн ырларыңыздан биздин көрүүчүлөргө бирөөнү окуп бериңиз, анан маектуулайбыз. Туура. Жана Алыкулдун 100 жылдыгына карата биз бир 2 китеп чыгарганбыз да. Мына жердегилер менен кошуп. Багыт борбор ыр кылып Алыкулга ыр сунат деген. Кыргызда баатыр көп болгон, кыргызга баатыр, кыргызга баатыр чеп болгон. Күн түн ачса талбаган ырчы манас көп болгон. Алыкулдай кыргызда классик акын жок болгон. Акын эле көнөрбөс, өзөнсө да өрөлбөс. Өтсө дагы сан жылдар ырынын өңү өчпөс. Алыкулдай акынды экинчине төрөбөс. Көктө жанган жылдыз бар, адабиятта Чыңгыз бар. Алыкул барда кыргыз бар, кыргыз барда Алыкул бар. Манасты айтуу жагынан Сакеңде эч ким чыга элек.
Proza жазуу жагынан Чыңгызга эч ким жете элек. Ыр жаратуу жагынан Алыкулда акын боло элек. Чындыгында Алыкул Осмонов атабызга жазылган жакшы ыры болуптур. Бунун арасында Чыңгыз Айтматов атабыз жөнүндө жазылган экенсиң, калемиңиз курчун келсин. Багыт адаби коомдун эң аксакалы, 81 жашта Ашмалы Сыдыков атабыз ушул күнгө чейин эч кандай көз айнек тагынбайт экен. Болгонун китептерди өзү алыстан эле жакындан карап туруп эле баардыгы тең окуп жеткен экен. Эми атанын ырлары жөнүндө окусак атайын китепти алып окуш керек экен. Ал жакта жакшы. Бала кезинен бери камтылган ырлар бар экен. Ата, мен сизге кайгылгым келди. 81 жашта туруп ыр жазган кыйын болгон жокпу? Эми чынын айтканда эч кандай эле кыйынчылыгы жок. Бул илхам келгенде түн түндөп тура алып эле жаза берем. Сиз түнкүсүн жазасыз ырларда? Кээде түн түндө тура алып ойго келет да. Тура алып жазам кандыкыдай эле. Ырларыңыздын көпчүлүгү эмне жөнүндө? Бала кезден бери жазып келатам. Бала кезде баягы Советтердин убагында Ленинчил жазып, пионер кесип, Кыргызстан деген кесип болгон. Ошолордун баарына чыгып жүрдү. Ал убакта китеп чыгарам деп ойлогон жокмун, себеби ишиме жараша мен милицияда 30 жыл кызмат кылдым. Ошого жараша кол бошобойт. Милициянын кызматы өтө татаал. Анан кийин 75-76 жылдары Алыкул Осмонов деген атынан уюм уюштурган, адаби чыгармачылык уюм. Аны жана Жусуп фамилиясын калдым эле. Жусуп деген журналист жазган, азыр пенсияда ошо жазган, мен ошого катышып жүргөм. Анан кийин бара-бара бияка көчүп келип, бияка иштеп жүргөнүн бул жазма келе жол карабыз да. Бул эмеде бери иштеп жүргөн жол карабыз, анан бир күнү Болот айтып калды, биз ушундай уюм уюштурсак болобу? Конечно болот, давай жетекчи бол, давай деп анан 3 киши бирөөбүз өтүп кеттик, анан отуруп чыгардык. Мен ушу Болотко аябай чын ыраазымын. Кызга ушунчалык таң калам, жаш кыз 5-6 класста бир эме пьеса жазыптыр. Андай билбейм, ал кыз кетип калбадыбы? Ушунчалык эме экен, андай жазган кишилер жок, чоң кишилер деп кадимкидей. Мен ошо аябай таң калам. Анан дагы бир кыз бар эле, жакшы жазып жүрчү эле, анан ал келбей калды эмнегедир. Ада жазып, анан ушуларды эптеп тарбиялап алып чыгалы деген ниетибиз болгон. Анан эми кээде турмушка жараша кээде келет экен, кээде келбейт экен. Бизде азыркы учурда бир 20га жакын мүчөлөрүбүз бар. Карыялар, бул киши мына жанында отурат, бул кишилер да кийин келген, бирок булар аябай активдүү катышат. Аябай эметет, анан азыр сен ойлоп турабыз, кандай болот мектептерге чыгып дагы балдарды тарбиялап, ошолордон алып чыксак деген оюбуз бар. Анан кандай болот, аны бир Кудай өзү билет. Азыр мисалы үчүн ырлардын көбүн кандай жанрда жазып атасыз? Баягы көпчүлүгү эле мактоо менен өткөн коммунисттерди. Андай жазабыз. Анан азыр мен мына 30 жылдан ашып баратат, Кыргызстан эгемендикке келгенин баштап, азыркы убакка чейин мен бир дагы жетекчилер болобу, саясий кызматкерлер болобу, мен эч качан алардын ойлоруна кошулбай калдым. Мен өзүмдүн көз карашым бар, өзүмдүн ниетим бар. Эл үчүн иштеген киши жок. Ошондуктан мен дайыма оппозиционермин. Азыр көптөгөн таланттар бар, көптөгөн жазуучулар бар, оппозиция болбосо ата. Анда бир ошо колуңуздан келген, ошолордун дайы жазган ырларын окуп, ошолорго жакшы критикаларыңызды бериңиз. Ошо анткени бул акынчылык, бул өтө чоң талант. Себеп дегенде бул акын адам өтө акылдуу адам болуп эсептелет. Ошондуктан мекен жөнүндө жакшы ырыңыз бар деп башында келатканда укканбыз. Ошол мекен жөнүндө ырыңызды окуп бериңизчи. Турар Кожом Дип Бердигул Курманкул деген акындар менен жүрдүм. Анан Жолдошбек эле Оштукта каза болуп калды. Ошолор менен жүрдүм. Мен ошол Турар менен Бердигулдардан тарбияланып калдым десем жаңылбайм. Анан көп окуганда Омар Хаямдын ырларын көп окучумун бала кезде эле. Анан ага мен пародия жазгам, бир өзүмчө бир китеп өзүмчө. Полностью жалаң Омар Хаямдын ырларынан. Анан андан кийин жакшы көргөн ырларым Байдылда.
Байдылда санабайдын ырлары. Анан ага да уже жастымын, жакында чыгат. Ага да жалаң ошондой ырлар. Анан эми мекен жөнүндө кээде келип калат жазып коем, азыр окуп берейин. Эми бул кыргызмын деп баары эле жазат, анан мен да жазып коем. Кыргызмын. Мен кыргызмын. Бүлүктөрдү таптаган, мейман достук, жолдоштукту бартаган, миңдеп жылдар өтсө дагы жат кайтып, манасымды унутпастан сактаган. Мен кыргызмын. Бүркүт кушту таптаган, пeenигенен бейчекишке баспаган, балта менен башыңды алам десе да, максатынан көздөгөндөн кайтпаган. Мен кыргызмын. Сен деп жаман айтпаган, ардакташып улууларды какпаган, аксакалдар төргөткүлө деп сыйлап, ата салтын асыр деле сактаган. Мен кыргызмын. Арам оюн катпаган, душмандарга жолдошторун сатпаган, ата бабам кийип келген түшүрбөй, ак калпагым сыймыгым деп мактанам. Ай кыргызым, кирдебесин ак жакаң. Өйдө болгун, бийик болгун башкадан, кылым артып көкөлөй берсе бер, кем болбосун кыргызында бир дада. Ашмал атамдын мекен жөнүндө жазылган соомундары болду. Эми атам жөнүндө айттым, 81 жашта урматтуу телебөрүүчүлөр. Азыр болсо, андан кийинки эле ушул коомдун экинчи аксакалы биздин апабыз бар. Апабыз болсо 78 жашта, Асгүл Абыкеева. Апа, сиз ырларды эмне жөнүндө жазасыз? Неберелериңизге көбүрөөк чыгарасызбы же балдарыңызгабы? Эми кандай илком келсе ошондой жаса берет экенбиз да. Карлыкка деле карабайт экен, кээде сүйүү деле жазып коем. Туура. Жазыш керек. Анан булар да ушундай айтат да, карлыгар эмне сүйүү жазбайт, сүйүү жазгыла дейт. Анан иштейбиз сүйүүнү. Коюп жазыш керек деп. Анан көбүнчө небере, чөбүрө, карылык, жашоо турмуш ушундайлардан. Жакшы экен апа. Ошол сүйүү жөнүндө ыргызды окуп бересизби? Биз ушул жерде жаңы көрүүчүлөрүбүз болуп кетти окшойт. Мына ушундай тамаша көй апабыз да бар экен, урматтуу телебөрүүчүлөр. 78ге чыкса дагы сүйүү жөнүндө ырларды көбүрөөк жазам дейт. Азыр апамдын сүйүү жөнүндө жазганын баары тең чогултуп көрөлдү. Сүйүү бул азгырма оюн, көрсөтүп көрсөтпөгөн жолун, сезбейсиң чабалактап кандайча жайган торун. Чагылышы көздөрүңдөн жалт этип карай калса, сүйөм деп айткан сөзү жүрөккө чыйыр салса. Сүйүү бул аңкыган гүл, балдары конуп жаткан, аяр бол күйгүзөт ал, сүйүү от жалбырттаган. Ооба сүйүү кыйналтат сени, качанкы бардай кеги, жашоонун сыноосунда күчүңө күч кошот эми. Сүйүү бул акылмандын, чечендин чечендигин, сүйүү бул жөнгө салат адамдын бекемдигин. Сүйүү бул булбул кылып сайратат айтчы чынын, окуп көр жара көрүм, жагабы сага кырым. Жүрөктүн чертип кылын, жаныңа бербейт тыным, жал-жалым түшүнөрсүң, жашабайт эч ким кылым. Күч кубат берип, жашайлы жамандыкты жеңип, таң менен чачкан ырыскысын ынтымак менен жесектейм терип. Сүйүүнүн жасы алмашып, кышта калды бекинип, менден кеткен чекилик коерсуңар кечирип. Олтуруп булда жумуш түймө түйүп, акыл калчап өткөн күндү башка үйүп, сүйгөндүгүн ал айтып сунуштаган эске түшөт качанкы жаштык убак. Сиз ырды канча жашыңыздан баштап жазып келатасыз? Мен өзүм келин болуп баштагандан эле жазып калдым. Жазып ал бирок мындай китеп чыгаруу деген ал кезде биздин убакта ойго да келбеген иш болчу. Айылда иштеп жүрдүм, МТФда иштедим, Кызылчада иштедим, ишыл жумуштун баарында эле иштеп жүрдүк. Анан эми келген убакта жаса коюп жүрдүк да, бул чогултуу деген ойго келбептир. Иштеп кылат деген ойго келбептир. Жасалган жерде той ашка барсак, жасап алган кагаздары көрүнгөн жерде кала берген да. Анан ошентип ошо кезде жана кыргыз туусу деген кесип бар эле, ошого кичине аңеме жаса коюп жүрчүмүн. Анан кийин жумуштун ордугу же ушундай бир шарт болду, кийин таштап койдум эле да. Анан бияка келип, ушу жакта жашап калдым мен, азыр Кара-Балтада турам. Анан ушу уктум да, ушу Болот Жумабаевдин ушундай уюштуруп аткандыгын. Анан 13-жылы келип кошулгам.
Анан ошондон бери ушулар менен бирдиктеним. Анан ушинтип сүй да жасам, башкасын да жасам, колумдан келгенин жасам да. Туура эле. Анан бир эмес эки китебим чыкты. Анан Ömrü akқандайра, анан сезимдеги ойлор, Бул жакшы экен апа. Бул китепти ким жардамдашып атат сизге чыгарганга? муну коллектив жардамдашат. Коллектив барыбыз бирибизге бирибиз оор жеңилибизде жардам беришебиз. Бул жактан мисалы үчүн бир китеп чыгарыш үчүн бул ашык сөз менен айтканда көптөгөн акчаны талап кылат да. Чөнтөк бар да. Жакшы, чөнтөгүңүз эч убакта жуфа болсун апа. Рахмат, айланайын. Ушундай ырлардан дагы көбүрөөк жаратыңыз. Анан экинчи ырыңызды деле ушундай дагы эле окуп берсеңиз сонун болот. Себеп дегенде сиздики өзгөчө экен. Бул жакта сүйүү жөнүндө баштагандан кийин экинчи ырыңызды дагы сүйүү жөнүндө анан дагы башка жөнүндө жазайын дедиңиз. Башка эмне деген ырды? Мейман келсе алыстан конок болуп, сыйлагын тосуп алып, коюң союп, сырдашып, көңүл бөлгүн мейманыңа сымпыйып калбасын кабатыр болуп. Мейман келсе тосуп алып, күлүп жайнап, самордо меймандарга чайын кайнап, күңгүрөнүп, кагынып сыр бербегин, жатышпайт да аларда айлап жылдап. Мейман келсе кош колдоп, колуң сунуп, күтө албасаң уятта камын кылып, мейманыңа төрүңдөн орун берген кубанычтуу тейлесин тууган урук. Мейман деп калбадыңызбы апа? Сиз жанакы келин болуп баш келгенден кийин ырларды жазып атам дедиңиз, Ошол кездеги ошо мейман тозу, конок тозу. Азыркы конок тозунун айырмасы кандай? Мурунку тойдо мынчалык идиш аяк керек жок эле. Жакшынакай кылып тегеретте чачып коюп, жакшынакай кылып отуруп алып эле сармерден айтып эле ырдашчубуз. Анан азыркы убакта кафе деген чыкты. Анан үгүлдөктүн баары ырдап атат. Сен ким экениңди билбейсиң, карасыңбы, жакшысыңбы, иши отура бер. Ал кезде карасыңбы, төргө отур. Жакшынакай сыйлуу тамагын тартып, эми бу жерде баягы общий болуп кетет экен да, азыркылардын тоюнда. Эмне шартка байланыштуу ошондой тойду көрүп атабыз эми. Ал кездеги аябай эшикке касан асылчу, самор коючу, шарактаган желиң кесектер болчу, ак жолукту салынып алышып койкоңдогон. Жигиттер болсо эркек кишилерди тейлеп, келиндер болсо аялдарды тейлеп, жакшынакай ынтымакта ушу жана сармерден сыяктуу ырдачубуз. Анан азыр кафеге барсаң ыр деле жок. Анан жанагы өздөрү ырдап кетип коет. Анан биздики ичибизде калып калып атат. Сиз тойго барганда ырдагыңыз келет. Ырдагыбыз келет да, анан келбегенде. Аяктан деле жана микрофон менен жазган ырларымды окуп берем. Буга арнасам буга, тиги арнасам тигиге. Бирок бизге бир келбейт, алар да ошондой дүлдүлдөк менен бүтүп калат. Сиз ошол кичинекей тойкананын ичинде 200 кишиге ырдабай калдым деп таарынмаңыз. Ооба, таарынбай калдым. Азыр сизде бул жакта 2 миллион киши көрүп атат апа. Ооба. Анда 2 куплет ырдап бериңиз. Уулум менен бир бассам жарашамбай, уулумдун улуулугун талашамбай, уулум менен бир бассам артта каламай, анда мен улгайган сыпаратамбай. Кызым менен бир бассам жарашамбай, кызымдын сулуулугун талашамбай, кызым менен бир бассам артта каламай, анда мен картайган сыпаратамбай. Чалым менен бир бассам жарашамбай, чалымдын улуулугун талашамбай, чалым менен бир бассам осуп кетем ай, анда мен жашарган сыпаратамбай. Чалым менен бир бассам осуп кетем ай, анда мен жашарган сыпаратамбай. Жашоого адам баласы ар дайым асыл болуп жаралат, бирок асылдын асылдары бул апалар деген жакшы сөз бетегинен айтылбаса керек. Мына ушундай куудун, атын, сонун апабыз бар экен. Апабызга дагы узун өмүр, ден соолук тилейбиз. Апа сизге кийинки ушул эле коомдо
дагы эжекеңиз бар. Төрехан Камчыбекова эжеке. Сиздин канча ырыгыңыз бар? Азыр өзүңүздүн ырыгыңыз менен баштап бериңиз. Менин 150ге чактуу ырым бар. Анан өз алдынча китеп чыгара албай жүрөм, бирок чогулуп чыгарган бір дүбүрт эки, анан Алыкулга ыр сунабыз деген китептерде ырларым чыгып жүрөт. Газета беттеринде негизи бала кезден эле жазчумун, мектепте жүргөндө эле. Анан ортодо баягы байдылды айтмакчы жүрбөй да калды, желбей да калды, жем түшүп кетип бутума деген бар эмеспи? Ансыгандай жазбай калдым. Азыр жазып жүрөм да. Менин ой түрмөк деген, ой түрмөк 1, ой түрмөк 2 деп ушинтип жазган ырларым бар, аны ошондон окуп берейин. Кадырлуу куракка мен жеткен менен какындай иш жигерди бүткөрбөгөм. Кайчылаш жолдор басып келе жатам. Кайыкта жалгыз калып сездирбеген. Кайратым камчы басып жеткирбеген. Канатым жая бергем, тептирбегем. Каадалуу бүткөн иштин ордун таппайм. Кайсарыма боюмду көккө керем. Кайрылбай күндөр кеткен укпай керең. Карылык ары бар деп бүтпөй келем. Карайлап токтотконум курусунчу. Каниет кылайын деп түтпөй келем. Кайр эле ойлорумду бүктөй берем. Карылык сапарына жүктөй берем. Калыс бол жаратканым, көп иштер бар. Калкыма береримди бүтпөй келем. Жакшы келечек. Сиз кайсыл маалда ырларды жазасыз? Биздин мүчөлөр айтмакчы, баягы көбүнчө түнкүсүн, анан илком келген учурда, анан жолдо кетип баратканда да келип калган саптар болот. Ошондой бир саптарым бар. Жолдо калды ырларым, жолдо калды, жолголобой каламым бойда калды. Далай ырдар жазылбай ойда калды депчи. Анан ошондой ар кандай бир ойлор келгенде саптар келип калат. Анан жетишкенде жазып калам. Эң алгачкы ырыгыңызды эжеке. Ошол жөнүндө окуп берсеңиз, эң алгачкы ырыгыңызды эмне жөнүндө жазгансыз дейсиз? Эң алгачкы ырым бир куплет сүйүү жөнүндө болгон. Андан кийин Жусуп Турусбековго арнап жазгам. 45 мүнөттө сочинение деп азыр дилбаяндап калбадыкпы, жазганда ошо 45 мүнөттүн ичинде сочинение жазып, анан кийин бир куплет ыр менен бүтүргөм да. Мен анда 8-класста болчумун. Акын Жусуп эсимден такыр кетпейт, мен түгүл бүткүл элим аны эстейт. Ырлары, драмасы, баатырдыгы жүрөктүн толтоосунан орун ээлейт. Деп ушинтип дилбаянымды, жолсо сочинениямды бүтүргөн элем да. Кыска эле жазган экенсиз. Эң акыркы ырым тил жөнүндө жаздым. Эне тилим жан дүйнөмдүн мыйзамы деп жаздым. Эне тилим жан дүйнөмдүн мыйзамы, так берене эч бир болбойт кыйшайуу. Жүрөгүмдө каным менен жазылган, балам өткөн ар тамчысы аркалуу. Бабалардан калган менин мурасым, сүйлөп жатып кереметин туясың. Эне тилим нак алтынга алмаш кыз, эне атамдын аманаты муратым. Эне тилим кыргыз деген дөөлөтүм, аалам кессең бөксөрбөсүн сөөлөтүң. Эне тилим жан дүйнөмдүн мыйзамы, каалабаймын башка тилдин жөөлөшүн. Рахмат эже, бар болуңуз, сиздин да калемиңиз курчуй берсин. Кийинки эжекебизге кайрылгысыз келип атат, урматтуу телегөрүүчүлөр. Албетте бул чай үстүндө сырдашуу болгондой ар бири менен сырдашып, ушундай жакшынакай ырларын окутуп алалы деп да келдик. Азыр кийинки эжекебиз Айым Жамал Жандыралиева эжеке. Мен сиздин төшүмүндө турган нерсеге кызыгып атам. Бул эмне болгон орден? Менин төшүмдөгү өкмөт берген ошо Баатыр эне деген берилген, себеби менин 7 балам бар. Анан ошо неберелерим 24, анан эми чөбөрөлөрдөн да ошо 4-өнү көрдүк. Кут болсун. Ошо балдарыңыздан урмат сейин көрүңүз. 7 баланын апасы Баатыр эне, 24 небереңиз бар экен. Чөбөрөлөрдөн да бар да. 5-6 болду. 5-6 чөбөрөңүз бар экен, кут болсун. Эмне дегендер жазып келдиңиз? Ошо тиги ыр жазууга кичине кезимден эле кызыгып жүрчүмүн. Анан өзүмчө эле изденип, мындай Кыргызстан пионерине дагы ушу газеталарга жазып, анан ошондон жооп келсе аягандай сүйүнчү элем. Анан кийинчерээк студент кезимде жазганда анда тиги батынган жокмун да, бир жака алып барганга. Анан кийинчерээк иштей баштаганда өзүмдү ыр жыйнагымды алып туруп
баардык газеталарга барып ошолорго сунуш этип көрдүм. Анан 2-3 чыгып калыптыр. Анан аябагандай макташты. Анан өзүмчө дагы уланта бердим, жаза бердим. Анан артында уже изденип, ушу Болот агайыбыздын ушул адабий коомуна туш келип калган сыймыктанам. Себеби биз жалгыз эле өзүмчө жазган кыйын да, сын керек, мактоо керек. Ошентип булардын пикири мага өтө кымбат. Ошон үчүн ушул жерде болуп калганыма сүйүнөм. Эми мен өзүм жаратылышты аябагандай жакшы көрөм. Жаратылыш жөнүндө да жазам. Анан балдарым жөнүндө да, анан өзүбүз эми 75ке чыгып алып, анан дагы эле жаза берсемби, жаза берем го. Бирок ушу маанилүү жазсам экен деп өзүмчө ушундай эметем да. Таза укмуш болбойт. Эми ушу убакыт учат токтобой деген ырымды окуп берсем ылайыктуу болгон жатат. Убакыт учат зыпылдап, мотор коюп койгонсуп, ылдамдыкты алганга өзү курсант болгонсуп. Агылып кетип жатканы билинбейт экен адамга. Алыбыз жетпейт экен го алдын тороп салганга. Кече өзүм бала элем, чаңды кечип ойногом. Бала чак өтүп кетерин оюма алып койбогом. Мен өзгөчө кейитет өмүрдүн өтүп жатканы. Жайбаракат өтпөйбү, жакпайт өтө шашканы. Неберемди көргөндө чолпондой жандым таңдагы. Тайыны болуп калганда кубаныч экен алдагы. Неберелер чогулуп курчаса жүрөк кубанат. Мөөнөтү бүтсө жашоомдун балдарман уланат. Неберем былтыр үйлөнүп, чөбөрө көрдүк, арман жок. Аркымоонду көрүүгө убактым эми калган жок. Жакшы апа, 75 жашка чыктым деп атасыз. 75 жашта ушундай бир жаш көрүнөт экенсиз. Анан сиздин канча өзүңүздүн ырыңыз бар, ошо ырларыңыз жөнүндө, анан сиз канча жашыңыздан баштап ушундай ыр жазып келатасыз, ошолор тууралуу кеңирээк айтып бериңиз. Өзүм ошо байкабай эле мектепте ар кандай газеталар чыкчу да. Анан сүрөткө шыктуу балдар тартып, анан ырын алгенде эле ырын жаз, ылайыктуу тамаша жаз, анан ушундайды жаз деп ошончо жаз дешип кызык. Анан апе деп колуман келеби деп анан кайра жазсам жактырып, баардыгы туура эле болду. Эми жалгыз дарак деген ырды деле ушу окуп берейин. Жаратылыш жөнүндө жыл сайын ошо тиги терек тигем, дарак тигем, балдарыма мурас калсын деп көчөт бактарды, алма бактарды да калтырдым, тиктим. Анан ошондой жакшы мурас калыш керек да. Эми жалгыз дарак деген ырды да азыр окуп берип коеюн. Дал жээгинде шаркыраган дайранын дарак турат, бутактары ийилип, карай калсам сум сайынкы көрүнөт, жалгыздыктан жадаганы билинип. Билдим эми, жаз келгенде сага келем, күтө турчу, жакында жардам берем. Жалгыз койбой жаныңа жаш чырпыктан, атайлап катарлата сайып кетем. Жалгыздарак эми жалгыз болбой калар, бир топ жылда жаш чырпыктар жетип алар. Бутагыңа канаттуулар коно берсин, көлөкөңдө жолоочулар келе берсин. Келгендердин баарына пайдаң тиип, зериктибей сага эрмек боло берсин. Сонун бардыгын тең ушундай сонун өзгөчө чыгармалар экен. Апамдыкы дагы ушундай жаратылышка жазган чыгарма дагы өзгөчө экен. Мага абдан жакты, чоң рахмат апа. Калемиңиз курчуңдесин дегенден башка эчтеке айта албайбыз сиздерге. Кийинки биз ушул коомдун эң кенжеси десек да болот, эң эркеси десек да болот. Изайти Белекова. Мен сизге дагы эле кайрылгым келип атат. Башында ушундай 80ден ашкан аталар бар, 70ден ашкан апалар бар. Алар менен иштешке кандай экен? Мен ушул Багыт адабий коомунда 2016-жылдан бери келатам. Ошол ата-апалар, булардан башка да ата-апалар бар эле. Кээ бирөөсүнүн тилекке каршы көз өтүп кетти, барлар арабызда жүрөт. Анан кийин башында чындап эле кошула алчу эмесмин да, баарынан кичүү болчумун. Анан кийин ушул жерде апаларга чай куюп берип, айткандарын угуп жүрө берчүмүн. Анан кийин баягы бизди байланыштырган чыгармачылыгыбыз бар да, анан жаш курбу эмес, жан курбу болуп, анан аралашып кеттим. Азыр кадимкидей эле аралашып жүрө берем. Чынын айтсам, бул жерде отурган ата-апалар, менин атам, апаман да улуу кишилер да. Анан ата-апа деп коюп эле жүрөм арасында. Ырларыңыздан окуп бериңизчи. Сулуулукка айлантты. Учур болгон түн дүйнөдө күн кечкен. Асманымда бир да жылдыз жылт этпей, улуп турчу жалгыздыктын бороону, кара булут каптап алган былк этпей.
таал айымдын талаасында гүл өспөй, соксоюучу ири буйру сөксөөлдөр, чөл болуучу айланамдын бүт баары күйүп мени басып турчу бөксөрбөй. Кыраңдарда бодур таштар соксоюп, чарт жарылчы чыдай албай аптапка, ааламында жалгыздыктан тумчугуп, айлангандай азаптуу күн батпаска. Жашаптырмын азаптуу күн кечирип, мен адашып ошондой бир дүйнөдө, тагдыр салган таштай оорсуноону көтөрүпмүн. Айласы жок күймөнө, кунары жок ошол муңдуу дүйнөгө. Кубат берген бир ажайып иш болду. Кана эмесе кереметти көрүп ал, периштенин кейпин кийип куш конду. Томчоктурган караңгылык дубалы урап түштү, талкаланып көрүп ал, тааный албай турдум оозум ачылып, жаркып турду жарык чачып ал дубал. Бодур таштар ак кайынга айланып, жомоктогу кереметтей өзгөрдү. Жашыл шибер өсүп чыкты кумгада, кызгалдактар каптап калды сөксөөлдү. Бакыт бердиң, сүйүү бердиң, бал бердиң, даамын татып тойбой турам дал болуп, издеп келип тагдырыма туш болдуң, ишене албай дале турам маң болуп. Кеч болсо да мага сүйүү кезигип, какталааны гүлзар кылып жайнатты, сууга жетпей соолуп калган багымды суктанаарлык сулуулукка айлатты. Дагы бир кызык, бул төшүмүндө турган маданияттын мыкты кызматкери же дагы кандай? Ошол жөнүндө дагы бизге айтып бериңизчи. Төш белгилер бул Россиянын желеги менен турган, ошо Москва шаарынан алгам. Жашакын деген төш белги. Азия коомунан алганбыз, ошо ыр жазуу эле. Бул болсо мыкты калемгер деген төш белги. Мен Борбордук Азия акындар, жазуучулар жана тарыхчылар союзунун мүчөсүмүн. Ошол жактан сынакка катышып жеңип алган төш белги. Жакшы, бул да ийгилик, бул да жетишкендик сиз үчүн. Анан дагы бир суроо сизге. Бул ыр жазгандан башка, бул коомдон башка дагы эмне иш кыласыз? Ыр жазуудан башка Кара Балта шаарындагы номер 4-орто мектебинин тарбия иштери боюнча директорунун орун басары болуп иштейм. Андан сырткары ушул багыт борборунан башка дагы Кыргызстандагы көптөгөн адабий ийримдерде, клубтарда, коомдордо, борборлордо, мектептерде мүчө болуп, айрымдарында координатор болуп, төрайымдын орун басары болуп жүрөм. Сиздин ырларыңыз азыр ушул баягы топто эң жаш болгондугунда байланыштуу сүйүү жөнүндө ырларыңыз көп. Аны билебиз. Ал жөнүндө сүйүү жөнүндө апам окуп берип койду. Сиздин мындай тоолорго арналган, жайлоо же сууга арналган ырларыңыз барбы? Ырларымдын тематикасы көп. Сиз айткандай, көп учурга чейин мен жалаң эле сүйүү темасына кайрылгам. Мен азыр 2 китептин авторумун. Бир китебим жалаң сүйүү жөнүндө 99% сүйүү жөнүндө ырлар менен чыккан. Анан кийин убакытка жараша ар кандай тематикадагы ырлар жазып баштап турмун. Дээрлик бардык тематикага кайрылам. Ошонун ичинен сиз айткандай жайлоодо деген ырымды окуп берип коеюн. Боз үй ичи бүлбүл жанып шамчырап, кайсы бир куш тилин безейт ыр курап, түндүгүнөн түгөл аалам көрүнүп, түн периси орок сымал ай турат. Жайлоо түнү чегирткелер чырылдайт, саз жээгинде бака чардап ырырдайт, паана кылып шамчырактын шооласын, түнкү барман көпөлөктөр ырырдайт. Жылкы оттоп, уйлар жуушап мемиреп, төр жайлоонун берекеси сезилет, камбыл атам токуп койгон тору ат, кош корунуп ооздугун кемирет. Таң куланып, тиричилик жанданып, улуу тоодон улар сайрайт шаңданып, саба жыты каңшаар жарып буркурайт, атам жытат тундурмадан тамшанып. Апам бээ саап, самоорго от тамызып, атам жүрөт тежемелди жагызып, дасторконго кымыз, жуурат, каттама, апам коет берекесин агызып. Жайлоочулук ырахатка чөмүлөм, баян кылып ырларымда төгүлөм, тирүүмдө бөлүнбөгөн сыяктуу, өлгөнүмдө турпагыңа көмүлөм. Жакшы, ырларыңыз абдан курч экен, сиздики эң тең. Анан буюрса ушул аталардын, апалардын жашына барганда мындан дагы курч, мындан дагы чоң ырларды жазасыз, анан дагы көптөгөн китептериңиз чыгат деп ишенем. Мен кайрадан бул жака ушул эле топтун коомдун жетекчиси Болот Жумагуловго сизге кайрылгым келип атат да.
Мисалы үчүн ушунча китептерди чыгарып атканда ар бирибиз бири бирибизге жардамдашып атабыз дейт. А сиздерге ким жардамдашат? Biz mundayda bizge hiç kim yardım bergen yok sizin. Men özümde buga çeyen dagı muna diplomum olacak dagı. Jaşkana iki ten kitler jana student baldardan mektep okuşlardan turgan 2 kitep çağırganбыз. Ошондо мен кээ спонсорлорго баргам. Алар 8 класс окуйт, 7 класс окуйт, кээ колледжде окуйт. Булар мүмкүнчүлүгү жок да. Мисалы 100 сом бер же 200 сом бер буларга жок. Анан мен ошон үчүн көп спонсорлор издеп туура келген да. Мисалы канат жан канат бирде иштегенде бир шаарда бир мына Лисянын ардагерлер коомунун төрагасы Акынбай Сабырбожоев деген киши. Ушу айтым байке ушундай ушу китепке балдардын акчасы жок болуп атат. Ушу жардам берип бересизби десем канча берди ушунча дедим. Анан болупту деди. Анан ошо киши менен биз ошо китепти чыгардык. Жана айтып атпайбы акчмалаксы бир ошо жерде айда бирдеке деген ошонун бир тагдыр деген мындай өзү мектепке анча коюп жүрүптү да. Бирок сөздөр менен Анан мен айттым, мен сага жардам берейин, ошону бир пьеса кылалы деп. Анан мен ага жардам берип, 4-чү мектептен ошого койдук. Мындан жакшы өттү да. Анан кийин ошондо тиги маданият үйүнө да демек ошоктон да койдук. Анан ошондо ушу Кокражан Алыкулдун 100 жылы болуп калды. Ошондо Алыкулдун 100 жылыгын ачыш кылдык. Анан ошол жерде турган 9 кишиге айттым да, тиги Сабырбожо байкайдым, байкеме эрде кылсаң сүрө кыл дейт. Китеп жардам бердиңиз. Мына биз мына 4 немелерибиз бар. Акын Аксакал, эжелер ошо жардам бериңиз. Барга бир премия кылалы дедим да. Анан премияны кош сиз өзүңүздүн медалыңызды чыгардыңыз. Сиздин атыңызда Акынбай Сабырбожоев атындагы жеңүүчү деген кылалы десем. Айш макул деди. Анан ошону өткөрдүк дагы баарына мына байке ошо кишилердин байке күбөдө. Анан ошо 9 авторго медалдар бердик. Анан кошумча ар бирине 2000 сомдон бердим. Ошондо 18000 сом. Жалаң эле. Жакшы, ушундай ар дайым баягы бир болгон ынтымак негизи жеңет. Сиздин кийинки ырыгыңызды өзүңүз окуп бериңиз эми. Осмондун уулу Зарылбек, ден соолугуңуз болсун бек. Ырларың күчтүү чынында, тагдырың сенин ырыңда. Багытка үзбөй качсаң, таанылмаксың эл журтка. Үй жайыңды каралап, келбей койдуң багытка. Убакытты шултулап, кызыкпай койдуң ырларга. Закедос дүйнө табылат. Убакыт кайра кайрылбайт. Ырларың андай жазылбайт. Тең тушсуң, заке курдашсың, айтканды жаман албагын. Кеч боло элек азырда, багытка бүгүн кайрылдым. Бул сиз досуңузга тийишип алгансызбы же таарынтып алгансызбы билбейм. Эми баягы ишти баштабадык, мындай чоң ишти. Анан баштагандан кийин таштабадык. Муну таштабаңыз. Ушундай аталарды, ушундай дагы ушундай эжелердин бул акындар, бул адамга эң жакын адамдар бул. Анан эң жашоодогу акылдуу инсандар болосуздар баарыңыздар тең. Ошондуктан мындай башталган ишти таштабаңыздар. Мен дагы айтып кетем, жалпы эгерде сиздердин ушул айылыңыздардан болобу, кимиңиздерден болбосун, ушу ата-апаларды тааныгандар болсо ошондой демөөрчүлүк кылып, ушул китептерине болобу, кандай бир кол кабыш кылып койсоңуздар, эч убакта аныңыздар дагы жерде калбайт деп. Азыр болсо, атамдын мен кийинки ырын уккум келип атат. Мен ошо айылда жүргөндө бизде тоолор көп да. Бостөктөр, Шаркырат менен суус бар, аябай кооз жерлерде. Мына ушул жерде кой кайтарып чоңойдум дейт. Анан ошого арнап жазып койдум мен. Окуп берейин. Бостөктөр. Бала кез түрүп коюп бага электи. Жеңайлак сууну кечкен күндөр өттү. Сарымсак терге мезгил жашты кезим, кайрылбас болбосак өтүп кетти. Аралап таң жарынан көкшү берди. Мен айдап козу койду эчкилерди. Бостөктөр сөдөк жантык шаркыратма, сагынам ойноп дайым жүргөн жерде. Буркурап житаңкыган сарымсагың, ач кесте калган дайым сактап жаным. Суун тунук абаңтаса жайытың кең,
Бостектер кантип сени унутамын. Кыялап шагыл таштар менен басып, кыйналып балдар менен камоон ашып, сарымсак теребизде барышканда Бостектер тосор элем койнун ачып. Карагай арчагайың өскөн жердин аралап, ойноп житин искеп келдим. Балалык kesиметти тоо аралап, бал таттуу жемиштерди теріп жедим. Элесиң эсте дайым мен картайдым, кош айтып кайрылбастан калды кетип. Сен болсоң баягыдай жаш элесиң, жашай бер, жаш кесекти элестетип. Чоң рахмат ата. Сонун экен. Сиздердин калемиңиз кошуйберсин. Азыр ушундай коом болгондон кийин, жалпы азыр сиз 81 жаштагы ак сакал атасыз. Ошондуктан элибизге, жерибизге, өзүңүздөргө чогулуп бир бата бериңизчи. Анан силердин мына иш аракетиңерге аябай мындай байсалдуу болсун, өзүңөр өмүрлүү болгула, аман болгула. Эң негизги элиме тынчтык каалайм. Ар бир үйдө тынчтык болсун, эл жерибиз дайыма гүлдөп өнүгүп өсүп турсун деген тилегим бар. Чоң рахмат, атабыздын батасы бардыгыбызга кабыл болсун. Бул жакта отуруп, ушундай аталардын, апалардын менен сүйлөшүп, мен дагы аябай жакшы ээргүү алдым. Бизди көрүп аткан болсоңуздар, сиздерге дагы жүрөгүңүздөгү ачылып, мындай жакшы ырларга баягы кулак төшөп уктуңуздар деп ишенем. Азыр эми бул жакта бүгүнкү Багыт Адаби коомуна дагы ийгилик каалайлы. Ушул топтун көркөм жетекчиси Болотчу Магулов агайга дагы чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Дагы кийинки жолукканга чейин сиздер менен коштошпойбуз. Экрандын алдында телефон номерлерибиз жазылып турат. Көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.